Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Балабыз мектепте, бирок балабыз кимдин китебини, кандай китепти окуп аткандыгында эч кабарыбыз жок. Мисал берейинби? Азыр коомчулукта, интернетте эмне бар? Психология аты астында көптөгөн китептерди сунуштап жатышат. Азыр мисалы 1000 сомго барсаң, акция бар. 1000 сомго эмне берет? 10-15 китеп берет. Өткөндө мен да кызыгып алганмын ошол китепти, үйгө алып келгенмин. Мисалдардан бирөөсү эмнеде жубайлардын ортосунда болгон мамиле маселеси боюнча келгенде аты 5 языков любви. Биринчи өзүм окудум ошол китепти. Алып келдим, балдарыма бердим, окуп көргүлө, мүмкүн жакшы бир нерсе бардыр деп. Бирок барды китепти окуй турган болсоңор эмне бар билесиңер, туугандар? Ошол китептерде ачык айкын христианствонун пропагандасы бар. Жакшы гуманный окуялар эки жубайдын ортосундагы чечилбей турган маселенин чечилип атканды жери чиркөөнүн алды болуп атат. Башка жер эмес. Сөзсүз түрдө Инжилден бир үзүндү берип коет. Скрытая пропаганда. Анан бул китепте мусулман коомчулукта өтө көп тираж менен сатылып атат. Өтө көп тираж менен сатылып атат. Ооба. Мен кызыгып алгандан кийин эми башкаларды айтпай эле койгула деген сөз да. Түшүнөсүңөрбү? Ия. Мен эмнеге кызыктым билесиңерби? Акциясына жана аттарын эмнесине кооздугуна. 5 языков любви. Тартат да мындысы. Туурабы? Бай болуунун оңой жолдору. Ал китепти аласың, бай болуун эмес, христиан болуунун жеңил жолу деген маанисинде. Ооба. Туугандар, информационная война мусулмандарды каптап атат. Булар дин душмандар ачык айкын билет. Мусулманга келип ташта Кураныңды десе өлүп кетейин таштабайт. Намаз окубагандагычы. Мечитке келбеген, намаз окуган, орозо кармаган, бирок мен мусулманмын деген кишиге барып сен мусулманды ташта десе эмне кылат? Жоголнары дейт. Шудасыңарбы? Булар буну жакшы билет. Кандай кылыш керек? Жаңы өсүп бараткан муундун эмнесин бузуш керек? Ой пикирин кабылдоосун бузуш керек деген сөз. Ошондуктан аталар бала чакабыздын балдарыбыз өзгөчө өспүрүмдөр, азыркы өспүрүмдөр. Булар өтө башкача. Түшүнүктүүбү? Биз баягы көнүп калдык. Мындай сүйлөп атканда озуңду бас десек эле, озун басып калса болду, маселе чечилди деп ойлойбуз. Бул бизде ошондо ата тарбиялаган, ошол учур ошондой болгон. Озуңду бас дегенде биз басат элек озубузду. Сен аз балаң озуңду бас дейсиң, озуңду басат ошол жердечи. Бирок сен менен такыр бир пикирде болбойт. Биз ата менен бир пикирде болчук ошондо.